Башкайыңды айылында курулуп жаткан бала бакчанын биринчи кабатынын пайдубалы тургузулуп бүтүп калды. Өлкө казынасынан 73 миллион сом бөлүнгөн бакча бардык шарты менен салынат. Ал эми курулуштун сапаты тийиштүү мекеме тарабынан тынбай текшерилип турат. Ага кошумча онлайн камера аркылуу дагы көзөмөлдөнөт. Строительствосу мисалы үчүн каркасный болуп кетип атат. Бул современный болуп, мурункудай болуп, стенасы көтөрүлүп, бетон куюп неметилбейт да, современный эме. Ичинде бүт оборудованиясы бар. Кроваттары, ар бир группанын өзүнчө санузелдери, сыртында игровой площадкасы бүт неметилген да, сметалык баркан эрги. Аталган айылда бала бакча болгону менен бөлмөлөрү тар, ашкана, балдар ойноочу, уктаган жери талаптагыдай эмес. Негизи 44 орунга ылайык бул бакчада 94 бала тарбияланат. Ар бир группада 30дан ашык бала тыгылып отурат. Биздин айылда 3 жаштан 5 жашка чейин 214 бала бар. Ошол 214 баланын 94-ü ушул бала бакчага келет. Биздин бала бакчада бир группа ашык болуп турат, батпай турабыз. Биздин бала бакчада ашканасы абдан тар. Башка бөлмөлөр дагы абдан тар болгондуктан бизге жаңы бала бакча аябай керек. Алдыда айылдын бул көйгөйү чечилип, балдар бакчага толук тартылат. Жаңы бала бакча ишке кирсе, жумуш орду дагы түзүлөт. Учурда 23 кызматкер эмгектенсе, дагы 20дай жумушчу тартылганы турат. Белгилей кетсек, Ат башы району боюнча бакча жашындагы балдардын саны 4000ге жакын болсо, алардын жарымы гана бала бакчага барат. Быйыл бул муктаждыкты кыскартуу максатында өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында аталган райондо 2 үй тибиндеги бала бакча ачылган. Норuz Аблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Ат башы району.